7 каналдын редакциясында Курчаб айыл өкмөтүндө Камчыбеков 16-үйүн тургуну коомчулуктан жардам сурап кайрылган экен. Азыркы учурдагы үй бүлөнүн акыбалы кандай? Биздин чыгармачылык топ алдагы мүнөттөрдө кенен тааныштырып бермекчибиз. Bir күндө эле бир жыгылды. Жыгылганын апталыгынын эртеси саар менен тика тура албай калды. Бир нерсе мынтип тартымдан тура албай калды да. Тур десем тура албайм деди. Ошо боюнча молдо кожо кылдым. Кыргыз тилинде эми бизде кыргыздарда кыргыз тили кылсаң эмне болот деп. Молдо кожо кылып окутуп жүрүп, баары ошо эме болбоду да. Анан группага чыгарды, ошо больницага алып барып, нервологияга алып барып көрсөткөн, ошо ДСП анемия болду да. Ошо мен группага чыгып отуруп калды ошо. Курманбек Илгизден кийинки балам ошо Курманбек, ошо белинин өдөсү кыймылдайт, жылат, бирок кичине аракети бар. Ошо жылып эшикке чыгып, кайра эме кылып, сөргө алып барып отургузбайбыз. Мен ушул Курманбекте сал жылыш бар, ошо Илгиздин акыбалы оор. Ооруганына түнү Илгиздикине күнүнө түндө 3 жолу эмес, 3төн көп турам, 7 жолу. Кээде 6 жолу, 7 жолу турам. Эң жакшы уктап калган күндөрү ошо 4 жолу турам же 3 жолу турам. Себеби оор акыбалы. Өзүм дагы ооруп калдым. Ушунун эмесинен көтөрүп, нетип, түн уйкудан калып, ошо 4төнө турам. Ошо кичине кызым, мына 2 балама. Курманбек өзүнчө уктап, нары бери оонаган үчүн ол ончо эме болбойт. Илгиздики өтө оор, положениясы бунуку оор. Түнү туруп, кээде чычам дейт, кээде сием дейт. Одноразовый пакет бар, ручной. Ошо ручнойду бул дуал жак бетке оодарып, көчүктү мына жерге салаңдатып, ушу жерге тосом. Тосуп, анан эшикке алып чыгып, таштап, тазалап жаткырам кайра. Памперске ого жиркенет. Таккысы келбейт. Бул чоңоюп калган бала, ошо эмеге эле одноразовый пакет менен жан сактайбыз, баклажка. Уулум ушу жерге чейин келип, эшикке чыккысы келгенде ушу жерге чейин келип отурат. Анан эшикке көтөрүп чыгам. Эшкеликти көргүсү келет. Кеп, Курманбек. Кеп, оğlum, o şöyle çıkarız. Az, şuna sıkılma diye. Yok, bismillah. Antı eşke kötür çıkarız. Көп жерге апардык, буга чейин эле. Ошо кече Бишкекке чейин апарып келдик. Кече Ошко дагы алып келип эме кылдык. Ушу уулума $13.000 керек экен, ошо каражат таппай калдык. Эми акыйкат жок болуп атат. Анан ушу көбүнчө үйдө ушу аялым карайт. Саат 1 саат көтөрүп эшикке алып чыгабыз, кайра алып киребиз. Мына жаз келип калды, эми кичине эме кылып атат. Эми мына балам окуйт эле, булам окуй албай калды, мынантип путуруп. Сәл эме кылып эшкеликке чыкпай эме болуп атат, эми караңгыраак болуп кетип атат, эми сәл адам экенибиз, эми эшкеликке чыгып, аң сезим өстүрүш керек экен, нары бери баскысы келет. Сырттан келген адамга караганда бул үйдүн жашоо шарты өтө эле кыйын. Бул 2 баласы инвалид болгон үчүн эми буларга эми үй керек болуп атат да. Сем квартирадан квартира көчүп жүрөт. Эми бул балдарды эми азыр жазда эшикелик алып чыгып алып келет. Эртең эми мына үйдүн семьясы да кел өзүм жашайм деп атат. Булар келсе, булар каяка барат билбейм. Ошо күзгө чейин эптеп бир чек же үй маселесин чечип берсе, өкмөт тарабы жакшы болмок да. Тайтайлаган так түн кайда, таң баскан күн кайда, ал пеште байбакан түн кайда, алыстаган асыл күн кайда,
Илимий даражасы бар жогорку билимдүү мектеп мугалимдери 1-майдан тарта магистрлик, академиялык даражасы бар адистер үчүн белгиленген өлчөмдө саатына карап айлык алары белгилүү болууда. Билим берүү министрлиги билдиргендей, мугалимдердин маянасы алган саатына жана билим деңгээлине жараша өсө бермекчи. Мында билим берүү уяларында босого балдан тарта окутуучулардын айлыгын көтөрүү боюнча реформалар жүргүзүлүп келүүдө. Ал аралыкта советтик диплом бар мугалимдер маянага карата терс маанайын буга чейин билдирип чыгышкан болчу. Жалпы мугалимдердин айлык маянасы 50%га көтөрүлүп, анын катарында башталгыч класстардын мугалимдердин айлыктары 80%га көтөрүлгөн мезгилде советтик доордун дипломун алган мугалимдер өз айлыктарын магистрлер менен теңеперүү сунушун билим берүү министрлигинин алдына койгон болчу. Бул маселе министрликте каралып, учурда өкмөттүк деңгээлдеги чечим кабыл алынгандыгы кабарланууда. Өкмөттүн бул чечимимен Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын адистери тааныш эмес. Бул эски маалымат. Айлыктык категориялар боюнча ММКларга эчен ирет интервью бердик деп башкы экономист жакшы эле эсирди. Бул боюнча жетекчибиз өзү жооп берсин деп башчысынын ага багыттаган тапшырмасын аткаруудан баш тартты. Экономистке информация жооп берген жок, начальникечи. Анда айтып бериңиз ошентип. Бизге бул боюнча эч кандай маалымат келдик. Бул боюнча маселе каралып. Эмнеге айтпайм? Эмне мындай мамиле жасап атат? Жок, мен неге айтышым керек? Биз силерге тиешелүү болгон үчүн кайрылып атасыз. Өзү үчүн начальник жооп беребиз. Дегенменен советтик доордо билим алган мугалимдер бул демилгени кош колдоп колдоого алат. 32 жылдык тажрыйбасы бар тарых мугалими Уринса Артыкова эмгек категорияларын алынып салынганына нааразы болуп келген. Саатына карап маяна берүү реформасы улуу муундагы окутуучулар менен жаш муун ортосунда жарака алып келген дейт. Андыктан советтик доордо бүткөндөр менен азыркы адистердин абалын турмуштук мисалдар менен салыштырат. Мен силерге эң жөнөкөй эле турмуш шарты менен байланыштырсам, азыркы чыккан чет өлкөлүк машиналар менен совет доорундагы машиналарды мисал келтирсек деле болот да. Мурдагы чыккан баягы 31 Волга дегендер менен, Победа дегендер менен азыркы чет элдик машиналарды салыштырсак, алар таштак жолдордо жүрө алышпайт. Совет доорунда чыккан транспорт, алар ташта деле, тоодо деле баса берет. Биз дагы совет доорунда окуган мугалимдерди ошондой эле деңгээлде жогорку билим алышкан деп эле ойлойм. Мен жеке өзүм оюм, совет доорунда бүткөн ар бир адис өтө күчтүү. Эгерде союз маалында төрөлүп, ошол учурда билим алуу бактысына ээ болуп калгандыгы үчүн магистрлер менен бирдей айлык алуу талабы коюлуп жатса, муну туура эмес дегендер да четтен чыгат. Бул орто муундун өкүлдөрүнүн нааразычылыгын жаратат дегендердин бири Мелис Музулманов. Анын айтымында илимий даражалар сөзсүз эске алынуусу керектигин айтат. Жаткан ишинин натыйжасына карабастан эле жөн эле бир катардагы мугалим болобу, ким болсо дагы совет доорундагы, бир сөз менен айтканда совет доорундагы дипломго ээ болгон эле мугалимге магистрдин деңгээлиндеги айлык акы төлөп берүү бул орто муундун өкүлдөрүнө бир чоң нааразычылыкты жаратышы мүмкүн. Менимче деле реалдуулук болбой калат, анткени магистратура мурункудай эле бир мурда ойлогондой эмес азыр. Белгилей кетсек, билим берүү тууралуу мыйзамына өзгөртүүлөр сунушталып, парламенттин кароосуна жиберилди. Ага чейин илимий даражасы бар мугалимдердин маянасын көтөрүү боюнча өкмөттүк деңгээлде чечим кабыл алынгандыгын Эльвира Сариева билдирди. Анын негизинде советтик диплому бар мугалимдердин маянасы 1000 сомго көтөрүлөрү белгиленүүдө. Мындан сырткары 1-майдан тарта мектепке чейинки билим берүү мекемелериндеги дефектологдордун айлыгы 25%га чейин көбөйөт. Мерим Абдилажанова, Замирбек Тойчубаев, 7 канал, Ош шаары. Мукарам Рахманова мындан 3 жыл мурда Өзгөн районундагы банктардын биринен насыя алат. 5 жылдык мөөнөт менен 500 000 сомго үй алууну максаттаган. Бирок анын үмүтүн ташкап алган насыя жемишин берген жок. Анын кесепети үйдөн айрылып калуу коркунучуна түртүүдө. Учурда насыя берген банк менен соттошуусу 2 жылдан бери уланып келет экен. Буга банк келиши менен мөөнөттөн мурда токтоп калгандыгы себеп болду дешет. Биз түшүнбөй эле барып, эптеп эле акча алганыбызга сүйүнөт экенбиз дагы. Акчаны алып келе берет экенбиз. Булар эсептегенде проценти өтө көп экен. Кийин да бир ай 2 ай төкпөй калган деле булар үйгө барып туруп, давай башка кредит алып туруп, бизден кутулуп чыгып кеткиле деди. Кайныма киргизип коюшту. Анан кайным айтты, "Майле, мен кредит алып берсем, балдарыңыз иштеп калса кутулуп кетесиз да" деген ойду кайным үйүн коюп койду. 300 000ге колду койдук, бирок биз акча алган жокпуз. Кыргызстанда ар бир экинчи адам насыя менен жашайт. Насыянын пайыздык көлөмдөрү жогору болгондуктан көпчүлүгү төлөй албай, кээбири жанын кыйганга дагы дуушар болот экен. Буга байланыштуу барган сайын банктар тарабынан болгон куугунтуктоолор, сот аткаруучулардын коркутуулары күчөгөн.
ит корогон күнү 60га чыккан адамды ошондой кордойбу? Мен баарынан да кордугунан чыдабай калдым. Барбаган эшигим калган жок. Кирбеген баардыгы эле банкты деп айтышат экен. Акча алдың депчи. Азыр балам мечитте жашап атат. Мен болсо көрүнгөндүн үйүндө. Барсаң бар ошо банкка бардык. О, банкка болсо бир каштор эмес эле таштор неме экен. Таштору 5 күн кирсем дагы банк киргизбей койду мени. Арызды укпайт экен, арызы бир орусту коюп коет экен, орус. Ал орус качан эле кыргызга күйбөгөндөн орус күйөбү карап окуп да койбойт экен керек болсо. Насыя алуучулардын басымдуу бөлүгү кичи кредиттик компаниялардан алышат. Банктарга салыштырмалуу насыяга болгон талап аз болуп, жеңил түрдө алууну сунушташат. Дегенмен алардын пайыздык төлөмдөрү жогору болгондуктан төлөөгө келгенде кыйынчылыкка тушуп калаарын айтышат. Азыр ошолорго дагы мындай жумуш жоктугуна байланыштуу ата-энелер бул жактан кредит алып, балдары ал жактан салып, үйлөрүн оңдошуп, мал кылып ушинтип жашайт эле. Азыр 2 жылдан бери Россияда да жумуш жакшы эмес, Казакстанда да жумуш жакшы эмес. Вот ошонун негизинде ата-энелери кредитке батып, азыр үйлөрүн, жайларын алдырып отурат. Түштүк аймагында насыя алган жарандар өкмөткө дагы кайрылышкан. Агалай адистер бир топ мыйзам долбоорун дагы сунуштаган болуучу. Бирок алардан эч кандай расмий жооп болгон эмес. Эгерде насыя берген коммерциялык банктарга карата талаптарды күчөтпөсө, чет элдик банктар элди сазга тартып жаткандыгын кулак кагышууда. Кыргызстандагы тышкы иштер министрлиги буларга эме берет да, лицензия. Анан маселени биз мына кабыргасынан коюп беребиз. Биз коюп бергенден кийин анан өкмөт ушул жана башка өкмөттүк органдар бул маселени алар менен багы сүйлөшүү процессине кириш керек да, анткени бул алар уюмдар официалдуу иштеш керек да. Ал эми насыялардын пайыздарын төлөй албай, айыпты банктарга оодура салган жарандардын аракети негизсиз деп баалагандар дагы бар. Анткени насыя берүүчү компаниялар мыйзамдын чегинде иш алып барышары белгиленет. Эгерде өз мезгилинде пайыздарды төкпөгөн кардарга карата банктар мыйзам чегинде жоопко тартуу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Куугунтуктоо деген билбейм, жанагы эгер кардар мисалы кандайдыр бир деңгээлде кыйналып шарты келбей баратканда ошол алган кредит алган мекемеге кайрылып туруп эле ошол жерге арыз жазып туруп, кат түрүндө арыз жазып туруп, шарттарын баарын көрсөтүп туруп, анан кийин өзүнүн жанагы сунушун кредитинде реструктуризация кылып бергиле депчи. Анан такыр эле болбой эме кылып атса, анан сот аркылуу аны караса болот. Эгер тиги кардардын укуктары бузулуп, банк жактардан туура эмес бир кандайдыр бир мамиле жасалып эме болсо, же болбосо улуттук банкка кайрылса, биз ошо арыздын негизинде карап анан кийин тиешелүү жооп чечим чыгарып беребиз да. Насыянын пайызын төлөй албай калган жарандар сабатсыз болгондуктан банктардын кылтагына илинип жаткандыгын адистер белгилешет. Көпчүлүк учурда алар өз укуктарын коргой албай калышат дешет адистер. Ал эми насыя алуучулардын укугун коргоочу элдик кыймыл бул маселе менен күрөшүүнү колго алган. Агалайык жакын күндөрү Америка элчилигинин алдында акция уюштурууну белгилешүүдө. Гүлшара Талантбек кызы, Самирбек Тойчубаев, 7-канал, Ош шаары. Уулум ушу жерге чейин келип, эшикке чыккысы келгенде ушу жерге чейин келип отурат. Анан эшикке көтөрүп чыгам. Эшкеликти көргүсү келет. Кеп, Мамек. Келдим, ой, жерге чыгабыз. Аз, шуна, шыкылма туруп. Ёпсыз мына. Антип эшикке көтөрүп чыгабыз. Көп жерге апардык, буга чейин эле ошо кече Бишкекке чейин апарып келдик. Кече Ошко дагы алып келип эме кылдык. Ушу улумак
$13.000 керек экен, ошо каражат таппай калдык. Акыйкат жок болуп атат. Анан ушу көбүнчө үйдө ушу аялым карайт. Саат 1 саат көтөрүп эшикке алып чыгабыз, кайра алып киребиз. Мына жаз келип калды, кичине эме кылып атат. Мына балам окуйт эле, булам окуй албай калды, мынантип путуруп. Сәл эме кылып эшикке чыкпай эме болуп атат, караңгыраак болуп кетип атат, сәл адам экенибиз эшикке чыгып, аң сезим өстүрүш керек экен, ары бери баскысы келет. Сырттан келген адамга караганда бул үйдүн жашоо шарты өтө эле кыйын. Бул эки баласы инвалид болгон үчүн буларга үй керек болуп атат да. Квартирадан квартира көчүп жүрөт. Бул балдарды азыр жазда эшикке алып чыгып алып кирет. Эртең мына үйдүн семьясы да кел өзүм жашайм деп атат. Булар келсе, булар каяка барат билбейм. Ошол күзгө чейин эптеп бир чекпей же үй маселесин чечип берсе, өкмөт тарабы жакшы болмок. Саатына карап маяна берүү реформасы улуу муундагы окутуучулар менен жаш муун ортосунда жарака алып келген дейт. Андыктан советтик доордо бүткөндөр менен азыркы адистердин абалын турмуштук мисалдар менен салыштырат. Мен силерге эң жөнөкөй эле турмуш шарты менен байланыштырсам, азыркы чыккан чет өлкөлүк машиналар менен совет доорундагы машиналарды мисал келтирсек деле болот да. Мурдагы чыккан баягы 31 Волга дегендер менен, Победа дегендер менен азыркы чет элдик машиналарды салыштырсак, алар таштак жолдордо жүрө алышпайт. Совет доорунда чыккан транспорт, алар ташта деле, тоодо деле баса берет. Биз дагы совет доорунда окуган мугалимдерди ошондой эле деңгээлде жогорку билим алышкан деп эле ойлойм. Мен жеке өзүм оюм, совет доорунда бүткөн ар бир адис өтө күчтүү. Эгерде союз маалында төрөлүп ошол учурда билим алуу бактысына ээ болуп калгандыгы үчүн магистрлер менен бирдей айлык алуу талабы коюлуп жатса, муну туура эмес дегендер да четтен чыгат. Бул орто муундун өкүлдөрүнүн нааразычылыгын жаратат дегендердин бири Мелис Музулманов. Анын айтымында илимий даражалар сөзсүз эске алынуусу керектигин айтат. Жаткан ишинин натыйжасына карабастан эле жөн эле бир катардагы мугалим болобу же ким болсо дагы совет доорундагы, бир сөз менен айтканда совет доорундагы дипломго ээ болгон эле мугалимге магистрдин деңгээлиндеги айлык акы төлөп берүү бул орто муундун өкүлдөрүнө бир чоң нааразычылыкты жаратышы мүмкүн. Менимче деле реалдуулук болбой калат, анткени магистратура мурункудай эле бир мурда ойлогондой эмес азыр. Белгилей кетсек, билим берүү тууралуу мыйзамына өзгөртүүлөр сунушталып, парламенттин кароосуна жиберилди. Ага чейин илимий даражасы бар мугалимдердин маянасын көтөрүү боюнча өкмөттүк деңгээлде чечим кабыл алынгандыгын Эльвира Сариева билдирди. Анын негизинде советтик диплому бар мугалимдердин маянасы 1000 сомго көтөрүлөрү белгиленүүдө. Мындан сырткары 1-майдан тарта мектепке чейинки билим берүү мекемелериндеги дефектологдордун айлыгы 25%га чейин көбөйөт. Мерим Абдилажанова, Замирбек Тойчубаев, 7 канал, Ош шаары. Мукарам Рахманова мындан 3 жыл мурда Өзгөн районундагы банктардын биринен насыя алат. 5 жылдык мөөнөт менен 500 000 сомго үй алууну максаттаган. Бирок анын үмүтүн ташкап алган насыя жемишин берген жок. Анын кесепети үйдөн айрылып 7 каналдын редакциясында Курчабай өкмөтүндө Камчыбеков 16-үйүн тургуну коомчулуктан жардам сурап кайрылган экен. Азыркы учурда үй бүлөнүн акыбалы кандай? Биздин чыгармачылык топ алдагы мүнөттөрдө кенен тааныштырып бермекчибиз. Bir күндө эле бир жыгылды. Жыгылганын апталыгын эртеси саар менен тика тура албай калды. Бир нерсе мынтип тартмынан тура албай калды да. Тур десем тура албайм деди. Ошо боюнча молдогожо кылдым. Кыргызчылык эми бизде кыргыздарда кыргызчылык кылсаң эмне болот деп. Молдогожо кылып окутуп жүрүп, баары ошо эме болбоду да. Анан группага чыгарды, ошо больницага алып барып, нервологияга алып барып көрсөткөн, ошо ДСП анемия болду да. Ошо мен группага чыгып отуруп калды ошо. Курманбек Илгизден кийинки балам ошо Курманбек, ошо белинин өдөсү кыймылдайт, жылат, бирок кичине аракети бар. Ошо жылып эшикке чыгып, кайра эме кылып, сөргө алып барып отургузбайбыз. Мен ушул Курманбекте сал жылыш бар, ошо Илгиздин акыбалы оор. Оорганына түнү Илгиздикине күнүнө түндө 3 жолу эмес, 3төн көп турам, 7 жолу. Кээде 6 жолу, 7 жолу турам. Эң уктап, жакшы уктап калган күндөрү ушу 4 жолу турам же 3 жолу турам. Себеби оор акыбалы. Өзүм дагы ооруп калдым. Ушунун эмесинен көтөрүп, нетип, түн уйкудан калып, 4 жөнө турам. Ушу кичине кызым
мына 2 балама. Курманбек өзүнчө уктап, нары бери оонаган үчүн ол ончо эме болбойт. Илгиздики өтө оор, положениясы бунуку оор. Түнү туруп, кеде чычам дейт, кеде сием дейт. Одноразовый пакет бар, ручной. Ошо ручнойду бул дуал жак бетке оодарып, көчүктү мына жерге салаңдатып, ушу жерге тосом. Тосуп, анан эшикке алып чыгып, таштап, тазалап жаткырам кайра. Памперске ого жиркенет. Таккысы келбейт. Бул чоңоюп калган бала, ошо эмеге эле одноразовый пакет менен жан сактайбыз, баклажка. Калуу коркунучуна түртүүдө. Учурда насыя берген банк менен соттошуусу 2 жылдан бери уланып келет экен. Буга банк келиши менен мөөнөттөн мурда токтоп калгандыгы себеп болду дешет. Биз түшүнбөй эле барып, эптеп эле акча алганыбызга сүйүнөт экенбиз дагы, акчаны алып келе берет экенбиз. Булар эсептегенде проценти өтө көп экен. Кийин дагы бир ай 2 ай төкпөй калганда эле булар үйгө барып туруп, давай башка кредит алып туруп, бизден кутулуп чыгып кеткиле деди. Кайныма киргизип коюшту. Анан кайным айтты, "Майле, мен кредит алып берсем, балдарыңыз иштеп калса кутулуп кетесиз да" деген ойду кайным үйүн коюп койду. 300 миңге колду койдук, бирок биз акча алган жокпуз. Кыргызстанда ар бир экинчи адам насыя менен жашайт. Насыянын пайыздык көлөмдөрү жогору болгондуктан көпчүлүгү төлөй албай, кээбири жанын кыйганга дагы дуушар болот экен. Буга байланыштуу барган сайын банктар тарабынан болгон куугунтуктоолор, сот аткаруучулардын коркутуулары күчөгөн. Ит корогон күнү 60га чыккан адамды ошондой кордойбу? Мен баарынан да кордугунан чыдабай калдым. Барбаган эшигим калган жок. Кирбеген бардыгы эле банкты деп айтышат экен. Акча алдың депчи. Азыр балам мечитте жашап атат. Мен болсо көрүнгөндүн үйүндө. Барсаң бар, ошо банкка бардык. О, банкка болсо бир каштору эмес, таштору неме экен. Таштору 5 күн кирсем дагы банк киргизбей койду мени. Арызды укпайт экен, арызы бир орусту коюп койт экен, орус. Ал орус качан эле кыргызга күйбөгөндөн орус күйөбү, карап окуп да койбойт экен керек болсо. Насыя алуучулардын басымдуу бөлүгү кичи кредиттик компаниялардан алышат. Банктарга салыштырмалуу насыяга болгон талап аз болуп, жеңил түрдө алууну сунушташат. Деген менен алардын пайыздык төлөмдөрү жогору болгондуктан төлөөгө келгенде кыйынчылыкка тушуп калаарын айтышат. Азыр ошолорго дагы мындай жумуш жоктугуна байланыштуу ата-энелер бул жактан кредит алып, балдары ал жактан салып, үйлөрүн оңдошуп, мал кылып ушинтип жашайт эле. Азыр 2 жылдан бери Россияда да жумуш жакшы эмес, Казакстанда да жумуш жакшы эмес. Вот ошонун негизинде ата-энелери кредитке батып, азыр үйлөрүн, жайларын алдырып отурат. Түштүк аймагында насыя алган жарандар өкмөткө дагы кайрылышкан. Агалай адистер бир топ мыйзам долбоорун дагы сунуштаган болуучу. Бирок алардан эч кандай расмий жооп болгон эмес. Эгерде насыя берген коммерциялык банктарга карата талаптарды Тайтайлаган так түн кайда, таң баскан күн кайда, ал пеште байбаккан түн кайда, алыстаган асыл күн кайда, айланайын асыл элекем, тендеги жок асыл берекем. Илимий даражасы бар жогорку билимдүү мектеп мугалимдери 1-майдан тарта магистрлик, академиялык даражасы бар адистер үчүн белгиленген өлчөмдө саатына карап айлык алары белгилүү болууда. Билим берүү министрлиги билдиргендей, мугалимдердин маянасы алган саатына жана билим деңгээлине жараша өсө бермекчи. Мында билим берүү уяларында босого балдан тарта окутуучулардын айлыгын көтөрүү боюнча реформалар жүргүзүлүп келүүдө. Ал аралыкта советтик диплом бар мугалимдер маянага карата терс маанайын буга чейин билдирип чыгышкан болчу. Жалпы мугалимдердин айлык маянасы 50%га көтөрүлүп, анын катарында башталгыч класстардын мугалимдердин айлыктары 80%га көтөрүлгөн мезгилде советтик доордун дипломун алган мугалимдер өз айлыктарын магистрлер менен теңеперүү сунушун билим берүү министрлигинин алдына койгон болчу. Бул маселе министрликте каралып, учурда өкмөттүк деңгээлдеги чечим кабыл алынгандыгы кабарланууда. Өкмөттүн бул чечими менен Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын адистери тааныш эмес. Бул эски маалымат. Айлыктык категориялар боюнча ММКларга ичен ирет интервью бердик деп башкы экономист жакшы эле эсирди. Бул боюнча жетекчибиз өзү жооп берсин деп башчысынын ага багыттаган тапшырмасын аткаруудан баш тартты. Экономистке информация жок экен деп начальникечи. Анда айтып бериңиз ошентип. Бизге бул боюнча эч кандай маалымат келдик. Бул боюнча маселе каралып жатат депчи. Айтпайм, эмне айтам?
Эмне мындай мамиле жасап атат? Жо мен неге айтышым керек? Биз силерге тиешелүү болгон үчүн кайрылып атабыз эчке. Өз үчүн начальник жооп беребиз. Дегенменен советтик доордо билим алган мугалимдер бул демилгени кош колдоп колдоого алат. 32 жылдык тажрыйбасы бар тарых мугалими Урин Саартыкова эмгек категорияларын алынып салынганына нааразы болуп келген.